Согушкан үчүн акысын ала албаган штормчулар Путинге кайрылышты. Орусия коргоо министрлигинин Шторм З отрядынын катарында Украинада согушка катышып келгендер убада кылынган акчасын ала албай жатышканын айтып, президент Владимир Путинге кайрылышты. Алар ошондой эле соттолгону жоюлганы тууралуу документтер да берилбей жатканына нааразычылыгын билдиришкен. Важный история сайты бул маалыматты штормчулардын катына негиздеп жарыялады. Алардын бири каттын анык экенин ырастап бергени кабарланды. Бизге толук реабилитация же соттолгонубуз жоюлган, ак кагаз убада кылышкан, бирок мен билген бир да кишиге аны беришкен жок. Мен абакта 20 жыл отурдум, дагы 3 жылда эркиндикке чыгат элем. Кайда барып эмне менен алек болгонубузду ойлогондо мен ырайым үчүн ал жакка барбайт болчумун деген ал. Штормчунун сөзүнө караганда алар коргоо министрлиги менен толук кандуу келишим түзүлгөн эмес. Ыктыярчылардын катарына кирүү үчүн ДНР деген аталышта көз карандысыз мекеме менен макулдашуу болгон. Жыйынтыгында мурдагы айыпталуучуларга согушта жарадар болгондо берилүүчү акча да берилген эмес. Аскер кызматкерлер согушта жарадар болгон үчүн 3 миллион рубль алышса, Шторм З согушчулары 50.000-300 000 рубль ала алышат. Важный история басылмасынын булагы штормчулар согушта эң алдыңкы чабуул жасоочу катарда жүргөнүн, алардын ичинде абакта кармалып тургандар гана эмес, башка ыктыярчылар да бардыгын айтып берген. Мурдараак BBC'нин орус кызматы Украинадагы согушка ыктыярдуу катышкандарга президенттин ырайымынын ордуна шарттуу эркиндик берилип, ал эми жарым жылдан кийин аяктоочу мөөнөтү согуштун аягына чейин созулуп жатканын жазган. BBC'нин медиа зона жана ыктыярчылар менен чогуу иликтөөсүндө Украинага каршы согушка түрмөлөрдөн чакырылган 8 миңден ашуун адам көз жумган. Алардын 1000ден ашууну Шторм З жана Шторм В отряддардын катарында согушкан. Орусия Украинага 2022 жылы 24 февралда кол салган. Согуш башталгандан көп өтпөй жеке менчик Вагнер аскер компаниясы Орусиянын абактарындагы соттолгон адамдарды ыктыярдуу түрдө катарына тарта баштаган. Орусиянын абактарында жаза өтүп жаткандардын көбү Украинадагы согушка Вагнер аркылуу барган. Алардын ичинен кыргызстандык жарандар да согушка азгырылып, айрымдары урушта көз жумганы кабарланган. Азаттык Вагнердин катарында Украинадагы согушка барып көз жумган кеми. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Катарында Украинада согушка барып көз жумган кеминде 10дон ашуун кыргызстандыкты тактаган. Вагнердин башчылары учак кырсыгында каза тапкандан кийин анын ордун Редут компаниясы басканы айтылган. Маалымат булагы Назар Ньюс. Путин 5-чи рет президенттикке талапкер болуп катталды. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн 29 январда Владимир Путинди президенттикке талапкер кылып каттаганын расмий жарыялады. Азыркы мамлекет башчы Путин ушун менен президенттикке 5-чи жолу аттанууда. Конституцияга киргизилген эксперттердин ысына кабылган өзгөрүүлөргө ылайык бул кызматка 2000 жылы киришкен жетекчи эми 5-чи да 6-чы да жолу шайлоого катыша алат. Путин өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катталды. Бул үчүн өлкөнүн бардык аймактарынан жалпысынан 300 000ден кем эмес кол топтошу зарыл болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы текшерүү үчүн тандап алган 60 000 колдун арасынан 91 жараксыз деп таанылган. Бул 0,15% түздү. Орусиянын шайлоо мыйзамына ылайык каттоого албай коюуга мындай көрсөткүч 5% ашса негиз болот. Свобода радиосу белгилегенде Путин үчүн кол топтоо көптөгөн мыйзам бузуу менен коштолду. Мисалы, кол топтоого участкалык комиссия аралашпашы керек деген талапка карабастан Санкт-Петербургда ошондой эле факт катталган. Аймактарда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кол топтоонун жүрүшү тууралуу маалымат бергенде мыйзамдагы тыюуга карабастан Путинди ачыктан ачык мактап, ага үгүттөшкөн. Путинди мыйзам бузуулардан улам каттоого албоо талабы менен борбордук шайлоо комиссиясына арыз жолдонгон. Ага Орусиянын түрдүү деңгээлдеги азыркы жана мурдагы депутаттардын 26 киши кол койгон. Президентке талапкер болуу ниетин 11 адам билдирген. Буга чейин алардын 3-өө Новые люди партиясынан Владислав Даванков, КПРФтен Николай Харитонов жана ЛДПРден Леонид Слуцкий катталышкан. Кол топтоо 31 январда аяктайт, добуш берүү 15 марттан 17 март күндөрү өтөт. Маалымат булагы Азаттык.
Путин Россия нацизмди тамыры менен жок кылууга болгон күчүн жумшайт. Россия Федерациясынын лидеринин айтымында улутчулдардын улуу ата мекендик согуш учурунда СССР элине каршы жасаган ар бир кылмышы иликтенет. Россия нацизмди тамыры менен жок кылууга болгон күчүн жумшайт. Бул тууралуу Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин улуу ата мекендик согуш учурунда СССРдеги нацисттик геноцидтин курмандыктарына арналган мемориалдын ачылышында айтканын РИА Новости жазды. Биз нацизмге бөгөт коюп, аны түп тамырынан жок кылуу үчүн болгон аракетибизди көрөбүз. Өздөрүнүн бүгүнкү күндө кандай атаса да, улутчул баш кеселердин жолу менен кеткендердин тагдыры анык, деди Путин. Анын айтымында бүтүндөй планетадагы миллиондогон адамдын эркиндикке, адилеттүүлүккө, тынчтык жана коопсуздукка умтулуусун эч нерсе токтото албайт. Путин мындан тышкары улутчулдардын улуу ата мекендик согуш учурунда СССР элине каршы жасаган ар бир кылмышы иликтенерин белгилеген. Бул маалыматтар абройлуу тарыхчылар менен окумуштуулардын изилдөөлөрүнүн жүрүшүндө алынып, сотто далилденген. Мындай иштер өлкөбүздүн тынч жашап жаткан калкына каршы жасалган улутчулдардын бардык кылмыш боюнча да жүрөт, деди ал. Маалымат булагы Спутник KG. Америка Кошмо Штатындагы экс-подполковник быйыл Украинанын жеңиле турганын божомолдоду. Украинага батыштан канча курал жарак берилбесин, анын жеңишине мүмкүнчүлүк жок экендигин айтып келе жатышат. Бул жылы Россия Украинанын куралдуу күчтөрүн толугу менен талкалап жеңишке жетет. Мындай билдирүүнү Америка Кошмо Штатынын армиясынын отставкадагы подполковниги Дэниэль Дэвис маектердин биринде айтканын РИА Новости таратты. 2024-жылда батышка алап жаткандай бул жаңжалды токтото турушат дегенге караганда, Россия андан жеңип чыгат деген ыктымалдуулук жогору. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн согушу жөндөмдүүлүгү акырындап төмөндөп, ал эми Россия аскерлери күч алууда, деп белгилеген ал. Дэвид Киевке караганда Москванын аскердик потенциалы бир топ күчтүү болгондуктан, бул жаңжалдын башында эле анын аягы кандай аяктаары белгилүү болгонун кошумчалаган. Анын пикиринде, Украинанын жеңиши үчүн батыштын курал жарагы эми жардам бере албайт. Биз Украинага канча курал жарак бербейли, анда жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү эч качан болгон эмес, деген Дэвис. Украинанын жайдагы олуттуу контрчабуулу ишке ашпай калгандан кийин Россиянын аскерлери атайын операциялар жүргүзүлгөн аймактарда барандуу жетишкендиктерди жасашты. 18 январда Россиянын коргоо министрлиги атайын операциянын жүрүшү тууралуу маалымдап, анда россиялык аскерлер Донецк багытындагы Веселый айылынын өз көзөмөлдөрүнө алышканын белгилеген. 21 январда Харьков облусундагы калк жашаган Крахмальное конушун бошотушкан. Мындан тышкары Россия десантчылары Запорожье облусундагы маанилүү позицияларга жайгашып, андан кийин аталган аймакты каршылаштарынан тазалаган.